Эгерде жеке мени менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Кош барабарсыздыктарга мисалдар. 5 минус 2x бөлүнгөн 3 чоң минус 2ден кичине же барабар 4төн. Кош барабарсыздыктарды чыгарууда ортодо турган белгисизди, башкача айтканда x'ти бош калтыруу керек. Эң алгач бөлүмдөгү сандан кутулабыз. Ал үчүн барабарсыздыктын эки жагын 3кө көбөйтөбүз. Анда 5 минус 2x бөлүнгөн 3 көбөйтүү 3 чоң минус 2 көбөйтүлгөн 3 кичине же барабар 4 көбөйтүлгөн 3. Ар бирин көбөйтөбүз. Анда 5 минус 2x чоң минус 6дан кичине же барабар 12. Эми ортодо турган 5тен кутулуу керек. Ал үчүн барабарсыздыктын эки жагын тең 5ти кемитебиз. Анда 5 минус 2x минус 5 чоң минус 6 минус 5 кичине же барабар 12 минус 5. Кемитебиз. Анда минус 2x чоң минус 11ден кичине же барабар 7ден. Эми минус 2ден кутулуу керек. Ал үчүн барабарсыздыктын эки жагын минус 2ге бөлөбүз. Анда минус 2x бөлүнгөн минус 2 чоң минус 11 бөлүнгөн минус 2 кичине же барабар 7 бөлүнгөн 2 бөлөбүз. Жана барабарсыздыктын белгилерин өзгөртөбүз. Себеби x'тин коэффициенти терс болуп турат. 5,5 x кичине 5,5 чоң же барабар 3,5. Эми координата огунан сандарды көрсөтөбүз. X кичине 5,5тен, демек x 5,5тин сол жагындагы турган сандарды алат. X чоң же барабар 3,5, демек x 3,5ке барабар жана анын оң жагындагы сандарды ала алат. Эки катталган жер 3,5 менен 5,5тин аралыгы болду. Демек жобу x тиешелүү тегерек каша 3,5тен 5,5ке чейин жана 5,5тен кийин чарчы каша. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.